Казакстанда 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алдында Улуу Талаа Жорого эл аралык байге марафону өтөт. 18 команданын ичинен биздин өлкөнүн атынан 5 команда катышат. Калган спортчулар Иран, Түркия, Венгрия, Кыргызстан, Түштүк Африка Республикасы, Орусия жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү. Катышуучулар 500 чакырым аралыкта чаап өтүшү керек. Уюштуруучулардын айтымында байге марафону номадтардын чыныгы баалуулуктарын жайылтат. Чыдамкайлык, өз ара жардамдашуу, жаратылышты сүйүү. Жакынкы иш-чарага жергиликтүү ипподромдо Коостанай атчандары жээрдүү даярданууда. Жакындалар Түндүк Казакстан облусунун Ботай конушуна барышат. Ал жерден командалар старт алып, Астанадан Марага келишет. Жеңүүчүлөр көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Здесь это командная игра, здесь надо сохранить лошадей, все. От того, что это первый... Бул командалык оюн. Мындан тышкары жылкылардын ден соолугуна дагы кам көрүү керек. Биз ар бир спортчуга сен Марага биринчи жеткениң менен команда жеңишке жетпейт деп айтабыз. Ар бир команданын өзүнүн тактикасы бар. Ошол эле командалар алгач атаандаштарынан озуп кетүүнү каалашат. Башкалары болсо жылкылары ыңгайлашканча күтүп, алдындагыларды кууп жетүүгө аракет кылышат. Биздин да тактикабыз бар. Бирок биз бул сырды ача албайбыз. Тоже своя тактика, но мы это не будем говорить.